Сиздер менен талкуулай турган бүгүнкү жаш балдардын иммунитетинде тиешелүү тема бул жаш балдардын иммунитетинин өзгөчөлүгү эмнеде? Эмне себептен жаш балдар мисалы бир жылда 10дон ашык ооруп калат? Эмнеге эле ушинтип балдар ооруй берет? Балдар ооругандан көрө энелер өздөрү ооруза болбойбу деп. Мисалы көп ата энелер ушул сөз айтат. Ушул балам ооругандан көрө өзүм эле оорузам, жакшы болот эле депчи. Өзүңүздүн да оорубашыңыз керек, балаңыз дагы оорубаш керек. Негизи өзүңүздүн деле ооруганыңыз начар болот. Өзүңүз оорусаңыз балаңызга жакшы кам көрө албайсыз. Бирок ага карабастан жаш балдар эмне чоңдору караганда түрдүү оорулар менен өтө көп оорушат. Себеби дегенде алардын иммунитет системасы чоңдордукуна караганда бир аз өзгөчө урматтуу атталышат. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүмдө ушул 5 жылдык тажрыйбамда 6200дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, алардын анализдерин изилдеп, алардын диагноздорун тактап, эмне оору, эмне көйгөй, чекаптан кийин жөн эле ошол бойдон таштап койбой, алардын дарылоо планын түзүп, кыскасын айтканда 5 жылдан бери алгылыктуу иштерди жасап келип атам. Өзүм негизи 2008 жылдан бери медицина тармагындамын. 2008 жылы ушул бизде атайын айылда аптекабыз бар болчу, ошол жакта иш алып барып, ошол жактан мага кайрылган адамдарды изилдөө кылып, аларга сунуштамаларымды берип, кыскасын айтканда балалык кезимден эле медицина тармагындамын. 2015 жылдан баштап медицина илимин терең изилдөө максатта Кыргыз медициналык академиясына өтүп, ошол жакта билимимди тереңдетүү үчүн 11 000 саатымды арнап, ошол жактан жалпы практикалык дарыгер кесибине болуп ийгиликтүү аяктадым. 2019 жылы медакадемияда окуп жүргөн учурумда биздин Кыргызстандан алып жаткан билимибизге моокунум канбай, дүйнөлүк гайдлайндарды изилдеп, Cochrane, UpToDate, BMJ, NICE, бүт ушул дүйнө жүзүндөгү медицинаны үйрөнөйүн деп, жалаң чет элдик тармактардан, чет элдик булактардан медициналык билимимди жакшыртып, далилденген медицина менен мына ошондон баштап тааныш болуп калгам. Мына ошондой дүйнөлүк медицинаны изилдеп жаткан учурумда өзүмө ошондой максат койгом. Мен медициналык билимимди Кыргызстандагы деңгээли менен калтырбайм. Мен медициналык билимимди өмүрүм өткөнчө улантам. Медицина эң өнүккөн өлкөлөрдөн өзүмдүн билимимди жакшыртам деп максат койгом. Кудайым буйруса азыр бир нече максаттарым ишке ашты. Бир нече өлкөлөргө барып, өзүм медициналык тажрыйбамды жакшыртып, башка врачтардын иштөө процесстерин көрүп, медициналык кругозорумду жакшыртып, башка дүйнөлүк коллегалар менен жакшыртып, эмне өзүмдүн бир нече квалификациямды жакшырта алдым. Тактап айтсам, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы клиникаларга кирген Стамбул шаарындагы Медипол мега хастанасы деп аталган университеттик клиникадан билимимди жакшырткам. Андан кийин Катар шаарындагы Zeview клиникасынан билимимди жакшырткам. Ошондой эле өзүмдүн билимимди бүт дүйнөлүк аренадагы Стэнфорд, Кейптаун жана башка бүт ушундай авторитеттүү университеттерден онлайн, офлайн форматта жакшыртып келүүдөмүн. Бул жерде менин билимимди жакшырткан тастыктамаларым, албетте көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Кыскасын айтканда, 5 жылдык иш аракетимде азыркы учурда мени 500 миңден ашуун адам соц тармактар аркылуу көрүп, байкап, өзүңүздөр көргөндөй мына Инстаграмда 370 миңден ашуун адам катталуучу бар, Ютубта 75 миңден ашуун адам. Кыскасын айтканда, кыргыз медицинасын акырындык менен жайлап отуруп болсо дагы элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртып, эмне өзүмдүн иштеримди жасап келүүдөмүн. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели. Жаш балдар өзүңүздөр билгендей, булардын бая төрөлгөндөн кийин организми дароо эле чоңдордукундай болуп калбайт. Көпчүлүк врачтар, көпчүлүк адамдар баягы жаш баланы кичинекей адам катары эле кабыл кыла берет да. Бул деле чоң эле организм, бул деле органы бар, бүт эле толук. Болгону ошол чоң адамдын кичинекейи деп кабыл алышат. Бирок андай эмес, урматтуу атталышат. Жаш баланын организми таптакыр башкача. Анын организми, анын органдары, системалары толук жетиле элек болот. Андан кийин анын орган жана системалары ар дайым өсүүдө болот, урматтуу атталышуулар. Ошондуктан бул жерде жаш баланын организмине кандайдыр бир мамиле кылуу, бул врач тараптан дагы, эне тараптан дагы өтө чоң жоопкерчилик урматтуу атталышуулар. Ошондуктан бул жерде ушул нерсеге өзгөчө маани бериш керек. Демек, жаш балдардын организминде иммунитет системасы толук жетилбеген болот. Алардын организми бүт баягы биздин айлана чөйрөлөрүбүздөгү баягы вирустарга, бактерияларга биринчи жолу кездешип жаткан учуру болот. Ошондой эле алардын орган системалары, иммундук клеткалары мисалы толук кандуу чоңдордукунда иштей албай турган болот. Жаңы баягы сырткы чөйрөгө турукташып,
чоң адамдардын жашоосунда өтүп жаткан организм болот. Мына ошондуктан ошол учурда баягы организм бүт өзүнүн күчүн баланын өсүүсүнө жумшап жаткандыктан баланын иммунитет системасы дагы кичине алсызыраак болуп, кичинекей вирустар дагы балада түрдүү ооруларды чакырып коюшу мүмкүн. Анан аны зас келгенсип и так слабый организмге сабатсыз энелер келип алып антибиотиктерди ойду келди берет, аптекаларга барып алып бир сиропторду алып берет, ар кандай витаминдерди алып берет, балама жакшы деп баягы кошуна мактап койсо, анан ошондой факторлор болот. Тамактануусуна көңүл бурат, иши кылып түрдүү факторлор болуп, баланын алсыз иммунитети андан бетер алсыздап, бала эмне анан түрдүү ооруларга туруштук бере албай калат. Анан кийин эмне болот? Итого жыйынтык ар дайым эле эмне ооруй турган болуп калат. Бала бир жолу ооруп алса ошол бойдон, мисалы мен кээ бир энелерди билем, бир айдын бир 15 күн 20 күн больницада эле өткөрүшкөн энелер бар да. Албетте бул өтө оор нерсе. Мисалы ар дайым баланын кыйналып атканын көрүү, аны сезүү бул эне үчүн өтө оор урматтуу. Балким араңыздардан да ошондойлор отурган чыгар. Бирок бул жерде ошондуктан ошончолук деңгээлге жеткиргенге чейин ар бир эне эмне аракет кылыш керек, урматтуу батталуучулар. Экинчи, ар бир ата эне баласынын төрөлгөнүнөн баштап анын иммунитетине туура кам көрө турган болсо, ойду келдик химиялык препараттарды ичирбесе, мультивитаминдерди бере бербесе, пайдасыз азыктарды бере бербесе, анын баласынын иммунитет системасы, ушул Аллах Таала тарабынан берилген иммунитет системасы түрдүү баягы сырттан таасир берген факторлорго туруштук бере алат. Жакшы деңгээлде же ооруза дагы жеңил өтүп кетет, урматтуу батталуучулар. Ошондуктан ар бириңиздердин мойнуңуздардагы милдет ушул сабаттуулугуңуздарды жакшыртып, жаш балдардын иммунитетине туура кам көрүү. Бул лекцияда мен сиздерге эң негизги айта турган максатым ушул реалдуу түрдө жаш балдардын организми үчүн, алардын иммунитет системасы үчүн иштей турган маалыматтар менен сиздерге бөлүшөм, урматтуу батталуучулар. Ар бир ата эненин милдети жана айтып кеткендей, өсүп келе жаткан баланын иммунитетин талкалабай, тескерисинче мыкты деңгээлде өсүүнө шарт түзүү керек. Балага көбүрөөк көңүл буруп, реалдуу түрдө анын иммунитети үчүн пайдалуу иштерди жасоо бул ар бир энеден, ар бир атадан талап кылына турган нерселер, урматтуу батталуучулар. Урматтуу катталуучум, ушул вебинар алкагында мен сизге бир өтө маанилүү эскертүү жасап кетким келди. Негизи ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдардын сөзсүз түрдө жок дегенде жылына бир жолу болсо дагы комплекстүү диагностикадан өткөрүп турушуңуз керек. Комплекстүү диагностика дегенде бизде көпчүлүк ата энелер баягы клиникалар саткан же бир чекап программаларын жөн эле УЗИдин тарттырып же бир общий анализ краевисин тапшырып эле иммунитети жакшы экен деп жүрө берет. Жок, урматтуу ата энелер. Комплекстүү диагностика бул баланын төрөлгөн абалынан баштап азыркы абалына чейин терең изилдеп, анын иммунитет системасына тиешелүү бардык анализдерин кылдаттык менен көрүп, иммунитет системасына таасир этүүчү факторлорду аныктап, иммунитет системасын колдоо планын түзүп чыгуу болуп эсептелет. Ошол себептен мен сиздерге өзүмдүн практикамда мага кайрылган пациенттерге кантип комплекстүү диагностика өткөрөм, ушул боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келди. Менин диагностикама катталганда эң негизги мен фокус жасай турган нерсе бул баланын анамнези болуп эсептелет. Эгерде бала жылына 6 жолдон көп ооруза, тез эле пневмония болуп кетсе, тез отит боло берсе, гриппке тез кабыла берсе, өнүгүүсү, өсүүсү артта калып атса, бул 100% абсолюттук форматта балаңыздын иммунитети начар иштеп жатканынан кабар берет. Ошондой эле баланын төрөлүүсү, доношенный болуп төрөлгөнбү, недоношенныйбы, бүт ушул нерселерге чейин фокус кылып, сиздин балаңыздын анамнезин толук кандуу чогултам. Бул биздин биринчи этап болот. Анан ошол анамнездин негизинде иммунитетин баалай турган балаңыздын иммунитети деги эле кандай деңгээлде жакшырта алабыз, эмнелерди жасаш керек, ошол нерсенин баарын так билиш үчүн мен атайын эң далилденген референстик значениялары бүт туура далилденген медицинада приоритеттүү болгон анализдерди жазып, ошонун негизинде анан сиздин балаңыздын иммунитет системасын оценка кылып берем. Балаңыздын иммунитет системасы сонун болуп атса, жакшы, потенциалы жакшы, жөн гана колдоо керек болсо, ошол диагностика алкагында мен сиздерге эмнелерди жасаш керек, баланы кантип тамактандырыш керек, кандай препараттарды бериш керек, кандай дозада бериш керек, жашоо образы кандай болуш керек, уйкусу кандай болуш керек, бардыгын сонун кылып атайын PDF файл менен жөнөтөм менин диагностикамда. Эгерде балаңыздын абалы олуттуу боло турган болсо, диагноздар өтө кооптуу боло турган болсо,
болсо, кылдат көзөмөлдүү талап кылына турган болсо, сиздер комплекстүү диагностикадан кийин эң чоң сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк бул менин жеке VIP көзөмөлүмө катталуу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Мен өзүмдүн VIP көзөмөлүмө көп пациенттерди албайм. Өзүмдүн реалдуу түрдө результат көргөзүүгө көзүм жеткен, реалдуу түрдө жардам бере ала турган ана пациенттерди өзүмдүн VIP көзөмөлүмө алам да. Бирок VIP көзөмөлгө алуу бул жөн гана эң биринчи диагностика жасалат, и диагностикадан кийин гана аныкталат. Ошондуктан урматтуу ата энелер, балдарыңыздардын иммунитетине көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Жок дегенде бир жылда бир жолу болсо да иммунитет системасын каратып, балаңыздын ден соолугун диагностика кылып, толук текшертип коюңуз. Себеби дегенде ушул иммунитеттин начардыгынын айынан рак оорусу келип чыгат. Кандайча? Организмде свободный радикалы деп коет. Ошондойлор көбөйүп кетсе, иммунитет клеткалары ошол свободный радикалдарды жок кыла албай калса, рак оорулары пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот, астма, аутоиммундуу оорулар, бүт баягы өмүр өткөнчө кетпей турган оорулар бар го. Мына дал ушундай оорулар убагында баланын иммунитетине көңүл бурбагандыктын айынан келип чыгат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмдөн каалабайм сиздин балаңызда ушундай өнөкөт, кооптуу, өмүр айыкпас бир оорулар болуусун эч качан каалабайт элем. Мен ойлойм, сиз да аны каалабайсыз. Ошондуктан өзүңүз ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу менен карап, иммунитет системасына, балаңыздын иммунитет системасын текшертүүгө сөзсүз түрдө диагностикага жазылыңыз. Диагностикага кантип жазылам десеңиз, мынакей ушул видеонун астында номер турат. WhatsApp номер 0556 800 600 деген номер. Мына ушул номерге байланышып, балаңыздын иммунитет системасын терең изилдетип, кандай иштеп атат, баары жайындабы, эч кандай кооптуу кырдаал жокпу, өсүүсү жакшы болуп атабы, иммунитет клеткалары кандай, витаминдери, иммунитетке жооп бере турган витаминдердин деңгээли кандай, микроэлементтин, минералдардын деңгээли кандай, баардыгын текшерип, эгер баары сонун болсо мен сизге план кылып түзүп берем. А эгерде абал олуттуураак болуп атса, сизде эң негизги мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөлүм алкагында ушул балаңыздын ооруларын жок кылып, иммунитетин эң мыкты деңгээлге чыгара аласыз. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм. Мен диагностикага да көп пациент ала бербейм. Сөзсүз түрдө балаңыздын иммунитетин ушул комплекстүү диагностикага жазылып, бүт текшерип, кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө иммунитетине кам көрүңүз. Азыр сиздин аракет балаңыздын кийинки келечеги үчүн өтө чоң мааниге ээ.